Салам достор, биз азыр аябай сонун авиация борборуна келдик. Биринчи жолу Америкада мен мына ушундай учакка отуруп, ушундай бийиктикте, бүркүттүн бийиктигинде чындап өзүм бүркүт айым болуп, бир ушундай сонун адреналин менен кооздукту көргөн жатам. Өзүм эле жалгыз эмес, сиздер менен кошо. Акыркы жолу мен Бразилияда Маргулан Сисимбай статым менен учкан экенмин, Рио-де-Жанейронун үстүндөн. Мен ошону менен азыр экинчи жолу мынакей Америкада азыр учкан жатам. Ыңгайлуу кийинип алайын, бир аз шамалыраак. Келсе, көрүңүздөр, биргеликте кеттик. Толкундануу бар менде кичине. С левой стороны, вот, ты будешь за ней сидеть. Ага. Так что я сейчас вам быстро покажу, пока я все заканчиваю в ангаре. Окей, ремень выпихнут у нас один через... Башында аябай корктум. Анан учкандан кийин эле бүт өзүмдү автопилот режимге түштүм. Өзүмдү Аллахка тапшырдым. Коркуу сезимдерди жеңиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ишенишибиз керек. Пилотко ишениш керек. Аллах бар экенин билишибиз керек. Анан кийин жөн гана бардык эле учуп атпайбы, чоң самолеттордо эле күндө учуп атпайбы. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп атса, ушундай адамдардан асманга учуп атса, эмне үчүн учуп көрбөш керек деп бул нерсени деле көрүш керек. Жашоодо мен ойлоймун, мүмкүн болгон жакшы нерселердин баардыгын көрүш керек деп ойлойм. Кубаныч менен коркуу сезимин бир убакта, бир секундта сезип көрдүңүз беле? Мына ошол нерсе дал учактын ичинде болот. Болгондо дагы сага башкарууну колуңа берип койгондо. Биринчи жолу мындай менде тажрыйба болду. Кыялымда өз алдымча жалгыз, дал ушундай кичинекей болсо дагы учакты башкарып үйрөнүүгө өзүмө максат койдум. Жанымдагы инструктор үйрөтөм деп айтты. Демек, дагы болсо Орландога келгенге көп себептер бар. Деңиздин бою менен учуу, деңиздин жанында жашаган үйлөрдү көрүп, бир сыйра дагы кыялданып койдум. Ушул жактан дагы үй алыш керек экен деп. Менин ушундай чоң кыялымды орундаткан Америкада, Орландода жашаган Нурсултанга жана үй бүлөсүнө ыраазычылык билдирем. Мен Нурсултан менен Меккеде таанышып калганбыз. Алар дагы зыярат кылып Америкага учуп аткан экен, мен Кыргызстанга учуп жаткам. Мен пилот болом. Америкага келсеңиз, мен сизди сонун учак менен учуруп кыдыртам деген сөзүн өзү бүгүнкү күндө Меккеде болсо дагы мынакей аткарып атат. Досуна дайындап койгон экен. Ошентип асманда учуп, ысык саламды Орландодан жалпыңыздарга мен жолдоп отурамын. Эсиме бир пилоттун сөзү түштү. Асманга учуп пилот болгум келет деген экен. Анан пилот болуп күндө учактын ичинде учуп калганда, жерди карап, качан мен жерде көбүрөөк убакыт өткөрүп эс алам деген экен. Ар бир адамдын көп кыялдары бар. Алар аткарылган сайын улам дагы бир кыял пайда болуп, ал да аткарыла берет экен. Дагы да болсо жашоодо ар бир адам жөн эле бизге келбейт, жөн эле таанышуулар болбойт деп мен билем. Дайым сапарыбызда бир гана жакшы адамдар болсун.